Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн Том Хардинин аткаруусунда Баатыр аттуу тасманы көрөбүз. Ата-энеси ажырашып, эки жакта чоңоюп калган балдар спорттук мелдешке катышып, экөө тең финалга чыгып, бири-бири менен беттешкенге туура келип калат. Анда эмесе окуянын кандай болгондугун көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Прости, Томми. Прости. Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата-бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндө жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ажоолорубуз мыктылап иштебей, элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Тасманын башында Пэдди деген улгайып калган адам чиркөөдөн чыгып үйүнө бара жаткандыгын көрөбүз. Ал унаасында бара жатып дин тууралуу маалыматтарды укканча үйүнө жетип, эшигинин алдында 14 жылдан бери көрүшпөгөн Томми деген баласы отургандыгын көрөт. Ал баласынын келгенине кубанып, аны менен учурашып, дароо эле үйүнө алып кирип, бирок баласы атасын аябай эле жек көргөндүгүн түшүнөбүз. Көрсө Томми кичинекей кезинде атасы өтө көп ичкендиктен апасын көп жолу уртокмо калып, апасы айласы жок Томмини алып алып үйүнөн кетип калыптыр. Бирок атасы азыр ичпей, мен динге кайттым десе, Томми жини келип, биз суук үйдө кыйналып, апам оору өлүп калганда дагы бизден кабар алган жоксуң го. Эми кайдагы динге кайттым деп Иисусту айтасың. Апам кыйналып ооруп жатканда сенин Иисусуң кайда эле? Же анын баардыгына бирдей карабай сага ошогондорго гана жардам береби? Менимче сен ичип жүргөндө мындан караганда жакшыраак адам болчуң деп ичиндеги болгон ызаасын атасына чыгарып, сүрөттөрдү көрүп жатып бир тууган агасы Брендандын сүрөтүн көрөт. Көрсө Томми апасы менен кеткен кезде Брендан атасы менен калыптыр. Ошол замат эле кадр алмашып биз Брендандын үй бүлөсүн көрө баштайбыз. Ал Тесс деген аял менен эки кыздуу болуп бактылуулук өмүрдү сүрүшүп, Брендан мектептердин биринде физика сабагына мугалим болуп иштечү. Томми болсо эртеси күн атасы жашаган аймактагы спорттук залдардын бирине келип ал жерге жазылып, колуна бокстук колгаптарды кийип алып эле калталарды ургулай баштайт. Ошол мезгилде жакында орто салмак боюнча чемпиондук беттешке чыга турган Эрик деген бала машыгып жаткан. Ал беттештерге даярдык көрүп, ага каршы чыккандарды чекеден талкалап, жанындагы машыктыруучусу Колт деген адам Эрикке такыр эле атааңдаш таппай калат. Муну байкап калган каарманыбыз алардын жанына келип, кааласаңар мен чыгайын, атааңдаш издеп убара болбой эле болот десе, машыктыруучу анын сөздөрүнө көңүл бургусу келбей, бирок башка аргасы жоктугунан Томмиге эскертип, эгер бир нерсе болсо өзүң жооп бересиң. Бул бала профессионалдык мушкер деп Томмиге жакшылап эскертип, анан кийин беттешке чыгарышат. Продолжай. Бирок жанагы Эрик деген неме Томми үчүн атааңдаш деле болбой калды окшойт. Анткени беттеш башталган кезде эле каарманыбыз Эрикти көз жумуп ачкычагында эле эсине отура чабат. Бул убакта Брендан банктардын бирине келип, анда бир өтө чоң маселе пайда болуп калгандыгын түшүнөбүз. Көрсө анын кыздарынын биринин жүрөгү ооругандыктан аны дарылатканга көп суммадагы акча кетип, карызы көбөйүп, аны төлөбөсө жакында үйүн алдырып коюу коркунучу пайда болуп калат. Муну уккан Брендан эмне кылышын билбей терең ойго бата баштады. Биз ушул жерде бир кезде Томмини дагы Бренданды дагы атасы күрөш менен машыктырып, алар күрөш боюнча көптөгөн ийгиликтерге жетишип, Брендан жада калса эрежесиз эртаймаш боюнча профессионалдык мушкердикке чейин жетиптир. Бирок көптөн бери ал ишти таштап мугалимдик менен гана алектенип, акыркы окуядан кийин айласы жок кайрадан беттештерге кайтып акча таба баштайт. Ал кечинде бети башы көгөрүп үйүнө келсе, аялы анын кылган ишине жини келип, биз экөөбүз кыздарды мушташ жок эле багабыз деп чечтик эле го. Сен эмнеге кайрадан бул ишиңе кайттың? Мунусу жок деле бир жолун тапсак болот да. Мен сенин ар дайым ушинтип бети башың жаракат алып келишиңди каалабаймын деп айтып, кандай болбосун Брендан бети көгөргөн бойдон эле эртең менен мектепке ишине жөнөйт. Анда аны дароо эле мектептин директору чакырып, ал беттешке чыгып жаткандыгы жөнүндө кабар жетип, биздин тартип боюнча мугалимдер ал нерсеге барбаш керек да. Сен деген окуучуларга үлгү болушуң керек. Сенин ишиң тууралуу азыр өйдө тараптан текшерүү келе жатат. Алар сени жумуштан четтетип койсо, менден капы болбогун деп эскертип, айткандай эле каарманыбызды убактылуу мектептеги жумушунан четтетип коюшат. Ушундай күндөрдүн биринде Томми атасына дагы бир жолу келип, сен бир кезде бизди жакшы машыктыруучу элең. Жакында Спарта аттуу эрежесиз мушташ боюнча мелдеш болот экен. Биринчи орунга $5 миллион коюлуптур. Мен ага катышышым керек. Ошондуктан сенден жардам сураганы келдим. Сен менин машыктыруучум бол. Мен ал мелдешти сөзсүз утамын. Бирок эсиңде болсун, бул нерсе менен экөөбүздүн мамилебизди жакындата турган деле оюм жок. Болгону машыктыруучум бол десе, атасы макулдугун берип, анда сен келип менин үйүмдө жашагының. Анан дагы менин айтканымдан чыкпайсың, жанагы жаман адаттарыңды ташта деп анын чөнтөгүндөгү дарыларын алып коет. Ошентип кадр алмашып биз Иракта жайгашкан Американын аскердик бөлүкчөсүн көрөбүз.
Көрсө буга чейин Томми жанагы Эрик деген мушкерди жеңип койгон видеосу YouTubeга чыгып кетип, ал аябай көп көрүү топтоп элге тарап кетиптир. Анда бул видеону жокерлердин бири Брэдфорд көрүп дароо эле Томмини таанып калат. Бул убакта Брендан мектептеги ишинен айрылып калгандыктан аялы менен жакшылап кеңешип, жети өлчөп аялы айткан жерден кесип беттештерди улантууну чечет. Ал биринчиле машыгуу залына барып эски досу машыктыруучу Фрэнкке жолугуп, мен азыр жеңил беттештерге чыгып жатамын. Машыгуумду баштап мурдагыдай профессионалдык беттештерге чыгайын деп жатам. Сен мага жардам бер досум десе, Фрэнк анын сөздөрүнө күлкүсү келип, досум профессионалдык беттештерге экөөбүздүн жашыбыз бир топ эле өтүп кетти. Менимче туура эмес чечим чыгарып алгансың десе, каарманыбыз карыздар менен болуп жаткан жагдайын айтып, менин башка аргам жок десе, Фрэнк абалдын оор экендигин түшүнөт. Ал Брендандын артка кайтпагандыгын билип, макулдугун берип залга келип машыга бергениң. Балким бир нерсеси болор деп Брендан ошол күндөн баштап машыгуусун баштайт. Пэдди болсо кечинде баласы Бренданга келип аны менен учурашайын десе, Брендан көңүл бургусу келбей, биз ушул жерде Брендандагы атасы менен мамилеси жаман экендигин түшүнөбүз. Көрсө атасы иче бергендиктен анын жанында калган Бренданга деле жакшы көңүл бурбай, тарбия берүүгө деле эч убара болбоптур. Анда Пэдди баласынын алдында актанып, менин ичпей калганыма 3 жылдан ашты. Мени кечирип кой балам, мен ушуга чейин туура эмес иштерди кылып жүрдүм. Анткени арактан башым чыкпай өмүрү солукпайт элем. Сенин кыздарың, неберелеримди дагы көргүм келет. Кандай кылсам мени кечиресиң десе, Брендан ага жооп берип, макул, мен сени кечирдим, бирок мен сага ишенбеймин. Андан көрө бул жерден кетчи десе, атасы Томми жөнүндө айтып, иниң үйгө келип азыр экөөбүз машыгып жатабыз. Ал жакында беттешке чыгат десе, Брендан ага жооп берип, Томми мени көргүсү келсе бул жака келсе болот. Мен ар дайым ушул жердемин деп эле атасына көңүл бурбай үйүнө кирип кетип калат. Ошентип арадан убакыт өтүп, эки каарманыбыз эки тарапта машыгуусун башташып, жакында боло турган Спарта мелдешине эки эле ай калган. Көрсө мелдешке 16 мушкер катышат экен. Томми жанагы Эрикти беттеште жеңип койгон видеосу элге тарап кеткендиктен, ал дагы 16 мушкердин катарына кирип Спарта мелдешине катышмак болот. Анан дагы ал мелдешке Россиядан жеңилбес Кобу деген мушкер келип, элдин бардыгы бул мелдешти Кобу жеңип кетсе керек деп күмөндөй башташат. Бул убакта Брендандын досу Фрэнк Марк деген баланы машыктырып жаткан. Ал дагы жанагы 16 мушкердин бири болчу. Күндөрдүн биринде Марк бутунан жаракат алып беттешке катыша албай турган болуп калып, убакыттан пайдаланган Брендан досу жана машыктыруучусу Фрэнкке келип, беттешке мен катышайын, мага мүмкүнчүлүк бер досум десе, Фрэнк такыр эле анын сөзүн уккусу келбей коет. Анткени ал жака чыга турган мушкерлер өтө күчтүү болгондуктан Брендандын зага жеп калышын каалаган жок. Бирок Брендан болбой эле көндүргөнгө аракет кыла бергендиктен, Фрэнк мен сага коңгуроо кылам деп айтып, эртеси күнү коңгуроо кылып Марктын ордуна Бренданды беттешке чыгара тургандыгын айтат. Ошентип мелдеш жакындап, мушкерлер чогулушуп, кабарчылардын суроолоруна жооп беришип, Брендан ошол жерден иниси Томмини байкап калат. Бирок Томми эмнегедир аны көрбөмүшкө салып эле чыгып кетип калды. Ал кабарчылардын да суроолоруна жооп бербегендиктен Томми жөнүндө сыналгыдан ар кандай маалыматтар чыгып, биз буга чейин көргөн Брэдфорд бир күнү сыналгыдан сүйлөп чыгат. Көрсө каарманыбыз Томми аны согуш талаасында өлүмдөн куткарып калган экен. Ошентип Томми жөнүндө ар кандай жакшы маалыматтар чыгып, аны элдин бардыгы жакшы көрүшүп, бир күнү агайыны суунун жээгинде кокустан эле жолугуп калышат. Көрсө Томми Бренданды дагы атасына окшотуп эле кечире албай жүрөт экен. Анткени ал биз кеткенде сен атам менен калып кеткенсиң деп жаман көрүп, мени таштап койгонсуң деп Брендан аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылгандыгына карабай эле аркасын карап басып кетет. Пристегните ремни, делайте ставки и наслаждайтесь путешествием. Ошентип күткөн күн келип 16 мушкер даярданып, көрүүчүлөр жыктолуп, эң эле биринчи беттешке Томми Франсиско Барбоза деген мушкерге каршы чыгат. Анда чыгып келе жаткан Томмини беттеште алып барып жаткандар дагы аябай макташып, бул адам согуштан өткөн баатыр бала экен. Анан дагы жок жерден чыгып эле бул мелдешке катышып калды. Аты болсо өтө тез көтөрүлдү, эми болсо дароо эле жеңилип тез өчүп калбаса эле болду. Кана беттешин көрөлүчү деп эле эң биринчи беттеш башталып, арадан көп убакыт өтпөй эле Томми каршылашын бир сокку менен сулайтат. Бул убакта Брендан дагы бөлмөлөрдүн биринде даярданып жаткан. Анткени экинчи беттеш ошондуку болчу. Ал Midnight деген кара терилүү өтө күчтүү бала менен беттешке чыгууга даярданып, ал баруучулар Брендан жөнүндө тескерисинче сүйлөшүп, бул мушкерде көп деле мүмкүнчүлүк жокко деймин. Анын ордуна чыга турган мушкер жаракат алып калгандыгы үчүн гана чыгып жатат. Болбосо бул Бренданды жеңгенге эч кандай мүмкүнчүлүк жок деп бир кезде беттеш башталып кетип, элдин бардыгы күткөндөй эле Брендан келтекчей баштайт. Ал тез эле атааңдашынын муунтуусуна кабылып, ал жактан такыр чыга албай, машыктыруучусу кыйкырып бир аз эле убакыт калды, чыдап койгонуң. Беттештин биринчи бөлүгү бүтөт деп Брендан күчкө салып эле убакыттын бүтүшүнө чыдап коет. Бир кезде беттештин экинчи бөлүгү башталып, Брендан өзүнүн күрөшүн ишке салып, атааңдашын эки жакка чапкылап жатып, ким ура ыкмасы менен колун кайрайт. Ошентип бир кезде каршылашы жерди таптап, каарманыбыз жеңишке жетип, элдин бардыгы күч атасын тааныбайт экендигине ынанышып, жеңе албайт деп жаткан Брендан биринчи беттеште жеңишке жетет. Ошентип бир кезде биринчи айлампа бүтүп, 16 мушкерден 8 мушкер калып, арасынан Россиядан келген жеңилбес мушкер Кобу дагы биринин артынан бирин жеңип, Томми тасманын башында жеңип койгон Эрик дагы атааңдаштарынан такыр жеңилген жок.
Брендан экинчи айланбада дагы атаандашынан көп келтекчеп соккулар көп өтүп, бирок аны дагы колун кайруу ыкмасы менен жеңип алат. Экинчи айланбага чыккан Томми болсо адаттагыдай эле каршылашын дароо уртугума калып, көздү жумуп ачкычагында аны жеңет дагы дароо эле мушташ талаасынан чыгып кетет. Ошентип 4 эле мушкер калып жарым финал эртеси күнү боло турган болуп, Брендан, Томми, Россиядан келген жеңилбес мушкер Кобу жана Томми бир кезде жеңип койгон Эрик төртөө калды. Кечинде Томмини атасы кайда экендигин билбей акыры кумарканадан табат. Ага келип дагы сөз баштаганга аракет кылып, сен армияда кызмат кылып согушка чейин катышыпсың. Мен сени менен сыймыктанам балам десе, Томми такыр тескери окуя айтып берет. Көрсө ал Иракта согуш талаасында жүрүп, бирок согуштан качып кетип калып, качып келе жаткан жерден сууга чөгүп жаткан жоокерлерди көрүп аларды куткарып калыптыр. Ошондуктан ал Америкага келгенден кийин фамилиясын өзгөртүп жиберген болот. Кандай болбосун атасы ага жакшы сөздөрүн айтса, Томминин жини келип, мага көп эле жакшылык кылганга аракет кыла бербечи. Мен жаш кезде, сага муктаж кезде кайда элең. Азыр эми сага эч кандай муктаждыгым жок. Бул жерде жанында отурбай кетчи деп эле кетирип жиберет. Анда көп жылдан бери ичпей жүргөн атасы кайгысына батып, ошол мезгилде ичип алып, ызы чууга түшүп кыйкырынып жатса, Томми аны сооротуп ордуна жаткырат. Ошентип эртеси күн келип жарым финал башталып, эл дээрлик толугу менен Томминин атын айтып кыйкырышып, биринчи беттешке Томми менен каршылашы Эрик чыгат. Эрик буга чейин тарап кеткен видео үчүн менин жеңилип калгандыгым кокустук эле болгон деп актанып, мен бул жолу Томмини бир сокку менен жок кылам деп беттешке чыгат. Бирок баардыгы ал айткандан тескери болуп, Томми кайрадан аны уртукма калып, эсин жоготуп уктап калгычагында сабайт дагы Томми ошону менен финалга чыгат. Бир аз убакыттан кийин Брендан менен Россиядан келген жеңилбес мушкер Кобунун беттеши башталып, бул убакта Бренданды колдоп мектептин окуучулары чогулуп алып көрө башташат. Ал жерге жада калса Бренданга каршы болуп жаткан мектептин директору келип колдоп, анан дагы мушташ талаасына көрүүчү болуп Брендандын аялы дагы келиптир. Ошентип бир кезде беттеш башталып, Кобу Бренданды оюнчуктай эле эки жакка ыргыта баштайт. Алдыңкы эки бөлүктү жеңилип, үчүнчү бөлүк башталган кезде каарманыбызга машыктыруучусу сүйлөп, сен бул жака эмне максатта келдиң эле, сен аны сөзсүз жеңишиң керек. Антпесең үйсүз каларыңды билесиң да. Сенин жеңишиңди аялың жана кыздарың күтүп жатат десе, Брендан башкы максатын эстеп, келтекчегенине карабай күрөш ыкмаларын ишке салып, Кобуну кайрыганга аракет кыла баштайт. Бирок Кобу физикалык жактан аябай күчтүү болгондуктан Брендандын ага такыр эле күчү жетпей, ар кайсы ыкмаларга салып жатып, акыр аягы бутун кайрый баштайт. Кобу бул нерсеге акыркы күчү менен чыдап, бирок өтө катуу ооруп кеткендиктен жерди таптап жиберип, боксчу Мунарбекти финалга чыгат деп эч ким ишенбегенде эле Брендан дагы финалга чыгып кетет. Ошентип арадан бир аз убакыт өтүп, элдин баардыгы финалдык беттешти көрүүгө даярданып, бир мезгилде эле жаңылыктардан Томми тууралуу маалымат чыга баштайт. Көрсө ал согуш талаасынан качкандыгы тууралуу кабарчыларга маалымат жетип, ал жерге аскердик тартип сакчылар келип, финалдык беттештен кийин Томмини кармап кеткенге даярдана башташат. Биз ушул жерден Томми эмне үчүн качкандыгын дагы түшүнөбүз. Көрсө ал Мэнни деген жакын досу менен согуш талаасына жүргөн кезде тарапташтары тарабынан жарылуучу заттар ыргытылып, Мэнни ошол жерде жарылууга кабыл болуп көз жумуп калыптыр. Ошондуктан Томми бул беттеште утсам акчанын бардыгын ошол Мэннинин аял бала чакасына берем деп жүрүптүр. Анан дагы буга чейин билбей жаткан эл финалга чыккан эки мушкер бир тууган экендигин билишет. Ошентип финалдык беттеш башталып, эки бир тууган мушташ талаасына чыгышып, атасы мас болуп уктап калгандыктан Томми бул жолу беттешке жалгыз чыгат. Ал Бренданга жини келип кечире албай жүргөндүгүн билебиз. Ошондуктан беттеш башталган кезде эле болгон ызаасын чыгарып Бренданды уртукма кала баштап, Брендан сокку өткөргөнгө жетишпей эле Томминин соккуларынан жашырына баштайт. Арадан убакыт өтүп, беттештин эки бөлүгү бүтүп, Брендан жалаң гана келтекчеп, үчүнчү бөлүгүндө гана Брендан Томминин сол колун кайрыганга жетишет. Ал Томминин колун чыгарбай, инисине кайрылып, таптабасаң колуңду чыгарбаймын десе, Томми такыр эле анын сөзүнө уккусу келбей, Брендан айласы жок катуураак кайрыган кезде кырс эткен үн чыгып эле колу чыгып кетет. Бирок ошол убакта беттештин үчүнчү бөлүгү бүтүп калган. Анда калыстарды эле ортодогу бөлүштүргүчтө эле Томминин сол колунун чыгып кеткендигин байкабай, Томми дагы колун жашырганга аракет кылып беттештин төртүнчү бөлүгүн даярдана баштайт. Бирок бул нерсенин бардыгын Брендан байкап турган. Ошондуктан ал Томмиге кыйкырынып, "Болду эми беттешти токтоткунуң. Сен эмнени каалап жатасың? Ушул кантип болсун?" десе, Томми такыр эле болбой, тескерисинче Брендандын жинине тийип, ага бир колу менен кол сала берет. Ошондо гана Брендандын дагы жини келип, "Сен эмне ушуну каалап жатасың го? Сөзсүз сени уртукма калышым керекпи? Кичине өзүңдү кармасаң боло. Ал мезгилде мен 16 жашта элем го. Ким гана бул жашоодо туура эмес чечим кылбайт. Мен деле апамдын өлүмүн көрбөй калдым го. Сен эмнеге бизден апамдын кайда экендигин жашырып жүрүң?" деп тескерисинче Томмиден ызаасын чыгарып, өзү араң турган Томмини андан өткөрүп эле сабап салат. Бул убакта ал жерге кечип каармандарыбыздын атасы дагы келип калган. Бир кезде беттештин 5-чи чечүүчү бөлүгү келип, Брендан Томмини жыга тээп эле ошол жерде муунта баштайт. Ал муунтканча эле инисинен кечирим сурап, "Мени кечирип койгон Томми. Мен сени кандай болбосун бир тууганым катары жакшы көрөмүн. Мен бул нерсени каалабай эле турамын. Ошондуктан багынып бергин" десе, бир кезде Томми багынып берип, элдин бардыгы бул беттеште бир дагы жеңет деп мүмкүнчүлүк бербеген Брендан жеңип кетет. Беттештин аягында бир туугандар бири-бирин кечиришип, элдешкенге жетишип, алардын кучакташып биргеликте чыгып бара жаткандыгын көргөн атасынын жүзүнө жылмаюу келет. Анткени ал жаш кезинде кылган катачылыктарын жоюп, үй
сүйлөсүн бириктирүүнү каалап жүргөн. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан дагы бир туугандарыбызга ата-энебизге мыкты мамиле кылып, үй бүлөнүн баалуулугун сезип ар дайым бактылуулукта жашайлы. Мындан дагы башкысы достор, ден соолукту жакшы карап, ичимдиктен ар дайым алыс болуңуздар.